Бишкекте Архар деген эс алуучу жай бар экенин менен башкалардын баары билет окшойт. Анан брачка менен келиним бизди ошол жака алып барды, жүрүңүздөр, цивилизациядан артта калып калбаңыздар деп. Келгенде эле Илевой жеринде кассасы бар го, акча төлөйлүк деп бардык. Чоң кишилерге 300 сомдон экен. Аны төлөп коюп, каалаган жагыңда эс алып жүрө берет экенсиң, кыдырып. Тоонун коозду болуп тур, тегерети тоо экен, ошонун ортосуна эле шаар салып койгондой экен. Бардык жерлери жалаң ар кандай гүлдөр менен кооздолгон. Окшогон видео сүрөт тарткандарга жакшы экен да, любой жерине барып каалаган нерсең менен түшсөң болот экен сүрөткө. Эс алып жүргөн адамдар анчалык деле көп эмес экен. Күн салкындыгына байланыштуу азыраак болсо керек, бирок күн ысыкта көп болот экен. Жанымда жүргөндөр байкуштар көнүп да калды, тарча жерден тартышып, кошо түш деген жерден кошо видеого түшүшүп. Билесиздер го, уялмай деген сезим жок. Канча күлөсүп турса, эч кимисин абидага калтырган жокмун, баардыгы менен түшүп чыктым. Лестница менен тоосуна чыгат экенсиң, панорама болот экен. Кичинекей балдарыңыздарга сонун игровой зона, анан кийин рестораны бар. Аталышы да бир башкача экен, Ак Сөөк деп. Менин билишим боюнча Ак Сөөк деп илгери байларды айтышкан. Ойлоп койдум, бул жак жалаң эле жанагындай байлардын, акчасы көптөрдүн рестораны окшойт деп. Азыр бизде адамдар статуска бөлүнөт го, байлар, кедейлер, орто жашагандар деп. Ошондо бул ресторанга адамдардын акчасы бырлар кирет экен. Уулугуп калып Бишкекке келгенде кайсыл жака барып эс алам деп мага окшогондор бар болсо, ушул жака барып эс алсаңыздар болот экен. Ак Сөөк дегенди ким кандай түшүнөт, жаза кетиңиздер.